بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sözümdü çeksiz meyrimdүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын исми менен баштап бүткүл аламдардын ээси болгон Аллах Таалага чексиз мактуулук айткандан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз пайгамбарлардын эң акыркысы бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу биринчи болуп беш эшик ачыла турган биздин жаракер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирген тирисүндө бейиштен сүйүнчүлөнгөн улуу сахабаларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин Аллах анын өмүрүн узун кылсын. Ошол кишинин Тавкул Итк аля арбаин рифка деген китеби, ошол эле китептин өзүнө ал устаздын жазган Руqi ila insani bi arba'inat rifq wal ihsani деген китеби боюнча долбоорду баштаганбыз. Ошол боюнча буюрса бүгүн бул китеп чындыгында көөдөн кооздугу, азыркы учурда адамдар канчалык курсагыбыз ток болгону менен ашказаныбыз ток, бирок башказаныбыздын ток болбой калгандыгы, же ашказаныбыздагы башказаныбыздагы маалыматка ток, бирок көөдөнүбүздүн жан дүйнөбүздүн ачкалыгы, жан дүйнө көөдөндүн алсыздыгы ошону толтуруу максатында жазылган эң чоң бир жакшы эмгектердин бири бул көөдөндүн кооздугу деп которгонбуз. Бул көөдөндүн кооздугу чындыгында ошол адамдын жан дүйнөсүн кооздой турган, адамдын ички дүйнөсүнүн ажарын ача турган бир сабак китептердин бири болуп эсептелет. Мына ошол катар хадистердин Ал-Хадис Тасы Ашар 19-чу хадиске келип токтолгонбуз. Бул 19-чу хадистеги коюлган тема фи ирадатиллахи таала al-yusra bi hadhihi al-umma деп айткан. Бул хадистин темасында Аллах Таала бул үммөткө жеңилдикти каалаган деген темада башталат. Бул хадисти ан Михжан ибн al-Adra радияллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رضي لهذه الأمة يسرا وكره لها العسرا деген. Чындыгында бул хадис жашообуздагы адам баласынын жашоосундагы эң маанилүү хадистердин бири. هذا الحديث من الأحاديث تبين حب الله تعالى التيسير في أمور الدين وكرهه التعصيره على المسلمين дейт. Чындыгында бул хадистин Аллах Таала бул үммөттүн дүйнө иштеринде көптөгөн жакшылыктарды, жеңилдиктерди бергендиги, ал эми мусулман адамдар үчүн оор боло турган, аларды кыжаат кыла турган нерселердин бардыгын Аллах Таала, оорчулуктардын бардыгын Аллах Таала көтөрүп койгондугу жөнүндө хадис дейт. Al-Mihjan ibn al-Adra деген улуу сахабалардан бири, сахаби al-Jalil al-Aslami al-Madani, бул улуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеден Мединага көчүп баргандан кийин иман келтирген Аслами деген уруудан болгон сахабалардан бири дейт. Аннаху qal, албетте ал айтты дейт. Qal Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты деп сиз менен бизге жеткизет. Инналлаха азза ва жалла радия ли hadhihi al-umma. Аллах Таала разы болгон, Аллах Таала жакшы көргөн, Аллах Таала жактырган бул үммөткө ушундай жакшылыкты жактырган эмнесин десе, умматил хабибил азам. Чындыгында бул өтө кыямат күнү ар бир пайгамбар өз үммөтү менен келет деген. Ошол кезде кээ бир пайгамбарлар аз гана бир жамаат менен, кээ бир пайгамбарлар бир 10го жакын, кээ бир пайгамбарлар бир адамды жетелеп келет деп айтат. Бирок ошол кезде эң көп савадыл а'зам деген өтө көп көлөмдөгү келген үммөт бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп эсептелген. Бул үммөткө Аллах Таала юср, жеңилдик каалаган. Эмнеде? Фит ташри'i вал ахками. Шариат өкүмдөрүндө болсун, шариатыбыздын эрежелеринде болсун, жеңилдиктерди Аллах Таала жакшы көргөн дейт. Вал хауна фит такалиф вал ибадат. Жалпы эле ибадаттарда Аллах Таала тарабынан милдет кылынган нерселерде жеңилдиктерди берилген. Ва залика хуббан лаха ва рахматан биха. Чындыгында бул үммөткө бул Аллах Таала ал үммөттү жакшы көргөндүгү үчүн жана бул үммөткө Аллах Тааланын райымы, мерими болгондугу үчүн дейт. Вали кауниха кама кала таала. Аллах Таала өзү Куранын өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде баяндагандай эле, кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас. Силер үммөттүн эң жакшысы болдуңар. Хайра умматин деген үммөттүн эң жакшысы болдуңар деп айткан дейт. Аллах Таала демек кама радияллаху таала лаха al-yusra wa takhfif.
أحب أن يتعاش أفرادها بالرفق واللطف واليسر واللين деген. Бұл үмметтің Аллах Таала ушундай бир жумшактык менен, жеңилдик менен, Аллах Тааланын юсур валлин ар бир нерседе анын жөнөкөйлүгү, жумшактыгы, рифк, лутф бардыгы, ушул сыфаттардын бардыгы бул үммөт жашоосунда ар кандай коом өзүнүн жашоосунда жеңил жашоого Аллах Таала жакшы көргөн жеңилдиктерди берген дейт. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул үммөткө берген жеңилдиктер кээ бир коомдордун бир кетирген кемчилдиги менен Аллах Тааланын чоң бир азабына дуушар болгон. Бирок Аллах Таала бул үммөткө көптөгөн кечиримдерди берген. Көптөгөн жеңилдиктер, ошол жеңилдиктер болуп эсептелет. Мына ошол жеңилдиктер бул үммөткө гана тиешелүү дейт. Бул үммөттүн буга чейин айткандай эле, бул үммөттүн кадыр баркы ошол пайгамбарыбызга Аллахтын алдында эң кадыр барктуу пайгамбарга үммөт болгондугу үчүн башка үммөткө караганда Аллах Таала дагы көбүрөөк жеңилдиктерди, көбүрөөк ырайым, мээрим кылат. Мына ошондуктан бул үммөткө эң чоң берген дагы бир жеңилдиги Аллах Тааланын дагы бир пайгамбарыбыздын урматына кылынган дагы бир жеңилдик. Эмне? Бул үммөт эң биринчи кыямат күнү пайгамбарыбызга эшик ачылат. Андан кийин пайгамбарыбыздын калган пайгамбарлар эмес, ушул биздин пайгамбарыбыздын үммөтүнүн бейишке кирүүсүнө уруксат берет деп айткан. Мына ошондуктан көптөгөн пайгамбарлар пайгамбар болгондугуна карабастан ушул акыркы үммөткө, акыркы пайгамбарга үммөт болуп, ушул пайгамбар менен чогуу тирилүүнү, ушул пайгамбар менен үммөтү менен чогуу болгонду үмүт кылышкан. Мына ошондой эле Иса пайгамбардын дагы ар бир пайгамбарга берилген дуа мүмкүнчүлүгү, кабыл боло турган дуа мүмкүнчүлүгүн Иса пайгамбар мен ушул акыркы пайгамбарга үммөт кылган абалда жанымда алып үммөт болгон абалда көм деп айткан дуасы үчүн дагы Аллах Таала Иса пайгамбарды тирүүлөй Аллах Таала асманга алып чыгып кетип, ал эми акыры заман жакындаганда кыяматтын эң чоң белгилеринен бири болгон Иса пайгамбардын жерге түшүрүлүүсү, андан жер бетиндеги бүтүндөй адилеттүүлүк орногуусу, андан кийин Иса пайгамбар 40 жыл жашагандан кийин кайра пайгамбарыбызга үммөт болгон абалда жерге берилүүсү дагы бул Иса пайгамбардын өзүнүн дуа тилегинин кабыл болгондугунун бир белгиси. Демек, бул үммөткө Аллах Таала көптөгөн жеңилдиктерди берген. Бунун эң чоң жеңилдиги демек пайгамбарыбыздан кийин эле пайгамбардын артынан бейишке кирүүгө берилген уруксаты болуп эсептелет дейт. Валам юхиб лаха al-usra fi at-tashri' wal-ahkam wala al-ithqal 'alayha bit-takalif wal-ibadat дейт. Аллах Таала чындыгында бул шариат өкүмдөрү болсун, шариат эрежелеринде болсун, кала берсе ибадаттарда Аллах Таала тарабынан милдет кылынган нерселерде дагы эч кандай бир оорчулуктарды Аллах Таала милдет кылган эмес. Кама кариха лаха al-usr. Тескерисинче Аллах Таала бул үммөткө al-usr ва таштид, катуулукту, оорчулукту, al-ithqal, адам баласына бул дагы бир кыйынчылыктарды, оорчулук түйшүк алып келе турган нерселерди Аллах Таала негизи бул үммөткө жакшы көргөн эмес дейт. Мына ошондуктан Аллах Таала ан ятааша афрадуха бил-унф вал-фададати вал-харaqi вал-гилаза деп айткан. Демек, катуулук болсун, зулумдук болсун, адам баласына бир кополдук, корстук болсун, бошогон нерселердин бардыгы Аллах Таала бул үммөткө жаман көргөн дейт. Демек, бул үммөткө андай катуулукту, оорчулукту Аллах Таала өзү жактырган эмес. Мына ошондуктан бул катуулук, бул оор тийгизүү, кополдук, зулумдуктун бардыгы демек Аллах Таала бул үммөткө ыра көргөн эмес. Демек, бул үммөт дагы ошондой оор жаман сыфаттардан буга чейинки өткөн сабактарыбызда Аллах Таала юхиббур рифка, чындыгында Аллах Таала жөнөкөйлүктү, жумшактыкты, кичпейликти сүйөт деп айткан. Демек, адамдын жан дүйнөсүндөгү, адамдын ички дүйнөсүнүн, анын байлыгынын, анын ички дүйнөсүнүн кеңдиги, анын ички дүйнөсүнүн ушунчалык жогорулугунун баалап турган нерсе демек адамдын жөнөкөйлүгү, кичпейилдиги болуп эсептелет экен. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү сиз менен бизге айтып өткөн хадистеринен жана Аллах Тааланын сизге бизге айтып аткан аяттарынын негизинде эле. Мына ошондуктан дагы хадал хадису та'киду ли каулихи та'ала. Чындыгында бул хадис Аллах Тааланын ачык айкын аяттарынын бирин тастыктап турган нерсе дейт. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра деген. Аллах Таала чындыгында Бакара сүрөсүндөгү 185-аятта эмне дейт? Албетте Аллах Таала силерге жеңилдикти гана каалаган дейт. Вала юриду бикумул усра, силерге Аллах Таала оорчулукту, кыйынчылыкты каалаган эмес деп айткан. Такидул хадил уммати
хадихи умматун мархума деп айткан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Давуд рахимахуллахтын чыгарган топтогон хадистердин ичинде уммати хадихи деп айткан. Менин бул үммөтүм умматун мархума деп айткан. Бул менин үммөтүм Аллах Таала тарабынан атайын ырайымга алынган, мээримге бөлөнгөн үммөт деп айткан дейт. Фи риваятын охра, башка бир риваятта инна хадихил умма мархума деп айткан. Албетте бул үммөт Аллахтын мээримине бөлөнгөн, Аллахтын ырайымына курчалган үммөт деп айткан дейт. Демек, бул хадистен өзүбүз байкап билгендей эле, Аллах Таала тарабынан дайым жеңил жагын, динде дагы оорчулук эмес, адамдарга ыңгайлуу, жеңил жашоосундагы ар кандай жеңилдиктерди жашоого жакшы шарттарды түзүп бере турган үммөт болгондуктан динибизди өзүбүз оорлоштуруп, динибизди өзүбүз жаман көрсөтүп, алардын тескерисинче динди кабыл алуусун эмес, динден качуусуна себеп болуп калбаш керек. Мына ошондуктан дагы бул хадистерден алына турган пайда, Аллах Таала бул үммөткө жөнөкөйлүктү, кичипейликти, жеңилдикти каалап аткандан кийин бул ошол жеңилдикке татыктуу үммөт болуп, татыктуу болуп жашаган ар бир момун мусулмандын талабы болуш керектиги. Мына ошондой эле устазыбыз өзүнүн адатына көрө эле, адаттагыдай ар бир хадистин аягында бир хикаяны, окуяны алып келгендиги Кисса тарихил имамул Majduddin ibn Daqiq al-Eid дейт. Ibn Daqiq al-Eidдин бул жердеги алып келген хадисинде Ibn Daqiq al-Eid ошол белгилүү болгон Малики мазхабындагы өтө чоң бир алымдардын бири болуп эсептелет. Ошо Ibn Daqiq al-Eidдин өзүнүн жашоосундагы элге берген жеңилдиктеринин бирин айтып жатат. Бул жерде эмне дейт? Жеңилдиктеринин биринде ушундай деп айтат. Бул Ibn Daqiq al-Eid kana kathiru as-sa'i fi qada'i al-hawaij an-nas дейт. Адамдардын чындыгында көптөгөн муктаждыктарына жардам берип жүргөн адам эле дейт. Мына ошондо wayamshi fihi bi nafsihi дейт. Ал жардам бергенде дагы бирөөлөр аркылуу эле эмес, колунда жок, кыйналган, муктаж болгон адамдардын ошол кажатын өтөгөнгө өзү колу менен өзү барып жардам берет эле дейт. Wa kana shafiqar rafiqa bihim. Муктаж, карапайым жөнөкөй адамдарга ал өзү ушунчалык кичипейил, жумшак эле дейт. Wa min zalik, мына ошондой жумшактыктан бир annahu kana indahu shakhsan fihi qillatud din. Өзүнүн ошол жашап турган жериндеги чөлкөмдө, ошол коомдо динден алысыраак, динден алсызыраак бир адам бар эле дейт. Wa kana shaykh yushfiqu alayhi wa huwa la ya'lam hala. Ошол адамга көбүрөөк боор оруп, ошол адамга аябай мындай имерилип турат эле дейт. Бирок ал адамдын динден алыстыгынын, динден алсыздыгын билбеген абалда ал адамга көбүрөөк боор оруйт эле дейт. Faqala lahu ba'du ashabihi. Ошол кезде аны менен чогуу жашаган замандаштарынын доорлошторунан бирөөсү "Я сайиди" деди. "Hada fihi qillatu'd din" деди. Чындыгында сен бул өтө бир дайым эле ушул адамга илинип, ошол адамга өзүңдүн боорукери болуп, ошол адамга илинип атканың менен бул адам динден алыс адам, динден алсыз адам деп айткан дейт. "Faqala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim" деди. Чындыгында бул киши "La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim" дегенде La hawla wa la quwwata. Бул Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят кылынган дуалардын шархында Ибн Аббас разияллаху анху la hawla дегенде мааниси la hawla anil ma'siyah деген. Wa la quwwata ala ta'atillah деген. Чындыгында la hawl дегенде биз арамдан тыйылууга, адамдан бурулууга эч кандай бизге күч кубат жок. Wa la quwwata ala ta'atillah. Аллах Тааланын итаат кылууга, Аллах Тааланын буйруктарын аткарууга эч кандай бизде күч кубат дагы жок. Илля биллах, Аллах Тааланын гана каалоосу менен, Аллах Тааланын тоофук менен гана болот деген сөз. Алил азим, эң улуу жана Аллах Тааланын даражалуу болгон улуу Аллах Тааланын гана жардамы менен болот деп айткан дейт. Kunna nashfiqu alayhim min jihati dunya wa sirna nashfiqu alayhim min jihati din. Буга чейин менен бул адамга биздин боор оругандыгыбыз, бул адамга бир илингендигибиз, бул адамдын ошол муктаждыктарын аткарайын дегенде дүйнө гана иштеринде, дүйнөдөгү болгон муктаждыктарына, кемчилдиктерине жардам берсек, демек мындан ары сирна нушфиqu alayhim min jihati din, анда бул адамга эми мындан ары диндеги ошол кемчилдиктерин, диндеги жетишсиздиктерин, диндеги алсыздыгынын жардам бере турган, мындан да көбүрөөк бул адамга боору оруп, мындан да бул адамга көбүрөөк мээрими ойгонгондугун сүрөттөп атат. Фаздада шафакатан алейхи ва рахматан бих. Чындыгында ал адамга мурдагыдан дагы ал адам
боору ооруп мындан да көбүрөөк ал адамга жакшылыктарды кылып, мындан да мээрими төгүлгөндүгүн сүрөттөп келет. Демек, бул кыссадан алына турган пайда, ар бир адамды көргөн кезде ал адамды алсыздыгын биринчи көрүп, кайсы бир адамдын эгерде бир динден алыстыгын көрүп алган болсоң, ал адамдын ичи тарлыгын, ал адамдын бир көрө албастыгын, же бир ал адамдын дайым адамдардын арасында ушак таркатып аткандыгын, же бир адамдын арасында бир жалган жашыктарды айтып жүргөн адамдарды көрүп отурсаң, ал адамдарды демек алсыз адам катары, башкача айтканда алардын жан дүйнөсү, ички дүйнөсү ооруга чалдыккан, оорукчан адам катары баалап, оорукчан адамга кандай адам мамиле кылабыз? Аны аяп, аярыл мамиле кылып, анын ошол айыгуусуна, ошол илдетинен, ошол оорусунан сакайып кетүүсүнө жардам берген сыяктуу эле, ал адамдардын азыркы учурдагы жан дүйнөсү жараланган, ички дүйнөсү ушунчалык тар, ички дүйнөсү кыйналган, ар кандай көрө албастык, ичи тарлык, надандык, сараңдык деген оорулар менен ооруп жүргөн адамдарга биринчи биз мээрим көзүбүз менен карап, алардын ошол оорусунан айыгууга көмөк көрсөтүп бере турган, алардын ошол оорусунан айыгууга, арылууга жардам беришибиз керек деген бир көз карашты кароо менен баа беришибиз керек деген. Себеби дегенде биздин динибиз дайым ошол жумшактык менен, мээримдүүлүк менен, ырайым менен кароого буйрулган диндердин бири. Андан кийинки хадис болсо, хадисул 20-чы хадис, анна рифка бил муттаррина ал мунжата фил ахира дейт. Бул 20-чы хадис болсо, чындыгында Аллах Таала акыреттеги муктаждыктардын, чындап аргасыз болгондорго кылына турган жумшактык дейт. Бул хадисте عن أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا يداين الناس فإذا رأى معصرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنهم. Бул хадисте Абу Хурайра белгилүү бир өтө көп сахабалардын ичинен пайгамбарыбыздын өтө көптөгөн пайгамбарыбыздын хадистерин сиз менен бизге жеткизген, 5000ден ашык хадистин пайгамбарыбыздан бизге жеткизүүгө себеп болгон эң көп хадис риваят кылган, хадис жеткизген сахабалардан бири Абу Хурайра. Бул Абу Хурайранын هذا الحديث من الأحاديث تبين أن السماحة والسهالة في المعاملات والعفو дейт. Чындыгында бул хадис ар бир адам муамиледе болсун, адамгерчиликте болсун, кечиримдүүлүккө, жеңилдиккө үндөгөн хадистер. Ва тажавазу фил хукук мин ал асбабил мунжа яумал кыяма дейт. Жана адам көпчүлүк учурда кечиримдүү болуп, аны кээ бир нерселерине көз жумма турган болгондугу кээ бир акыларында да болсо дагы. Себеби дегенде ал бул дүйнөдө кимдир бирөөлөргө жеңилдик кылса, кимдир бирөөгө кечиримдүүлүк кылса, аны кыяматта Аллахтын кечирими, Аллахтын ырайымы күтүп тургандыгын сезип билүү керек дейт. Абу Хурайра радиаллаху анхуну Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Абу Хурайранын өзүнүн толук аты демек Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Бул Абу Хурайра деген бул сахабага белгилүү болгон куньяларынын бири. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا дейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям соодагер болгон эле дейт. Соодагер болот эле дейт. Азыркы учурда биз дагы бир ушул нерсеге кошумча айта турган нерсе миммен кана قبلكم من الأمم السابقة قد يكون آتي ذكره عند السوق أحاديث الأخرى في هذا المعنى قد يكون غير عادي. Эми бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям соодагер эле, соода кылат эле дейт. Ушул жерден дагы биз ала турган эң негизги бир пайдалардан бири, азыркы учурда динди балким кесип кылып алгандар бар. Же болбосо динди кайсы бир тараптан алар кесип катары көрүп, бир устаздарды көргөндө, дамларды көргөндө, диндеги адамдарды көргөндө, бул анын кесиби деп баа бергендер бар. Бул такыр толугу менен туура эмес нерсе. Мына ошондуктан дин ар бир адамга, ар бир мусулман үчүн керектүү болгон нерсе. Жашоодо динсиз жашоо бул адам баласына мүмкүн эмес болгон нерселерден бири. Мына ошондуктан ал кандай гана кесиптин ээси болбосун, ал мейли медик болобу, врач болобу, же болбосо мугалим болобу, же инженер болобу, же архитектор болобу, ал кандай гана кесиптин ээси болбосун, ал адам динге муктаж. Ошол сыяктуу эле
Диндеги адамды, динди карманган адам, дин менен жашаган адам сөзсүз түрдө ал өзү кесипке ээ болушу керек. Тагыраак айтканда, кыскача айтканда, дин бул кесип эмес. Кимдир бирөө динди менен жашап болсо, ал анын кесиби эмес. Же болбосо динди менен жашап аткан болсо, ал аны кесип кылып алуусу дагы туура эмес дейт. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кана тажиран дейт, соодагер болчу дейт. Юдаинун нас, адамдарга карыз берет эле дейт. Ай ю'тихим дуюнан лиястаину биха аля qaда'i хаваижихим. Чындыгында ошол адамдар өздөрүнүн муктаждыктарын, өздөрүнүн кажетін кыйынчылыктарын жеңүү үчүн аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карыз берет эле, ошол жардам берүү максатында дейт. Фаида ра'a фихим мадюнан му'сиран ла ямлику ма ясудду бихи дайнаху ау яшуққу алейхи залика. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол карыз берген адамдарынын, мадюн карыз алган адамдарынын алсыздыгын көргөндө, аларга ушундай анын карызын төлөө ага оор болуп аткандыгын, аларга ушундай кыйын болуп атканын көргөн кезде калат тажил футяни дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте башка бир тажирдин, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылып атканда бир соодагер жөнүндөгү риваят кылып аткандыгын айтып аткан хадис. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Пайгамбар саллаллаху айтты дейт, кана тажиран дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы соодагер болгон, билесиздер, ага кошумча пайгамбар бул хадис риваятта айтып атат, кана тажиран юдаинун нас дейт. Ошол пайгамбар риваят кылган бул хадисте бир адамдын, бир соодагердин адамдарга көптөгөн карыздарды бергендиги жөнүндө айтып, андан кийин айтат, ошол адам пайгамбар хадисте риваят кылып аткан тажир дейт, лифутянхи дейт. Ошол өзүнүн колунда кызматкер балага айтат эле дейт. Тажавазу анху ан тасахалу ва тасамаху мааху дейт. Эгерде ошол карыз алган адам карызын кайтара албай, карызын бере албай кыйналып аткан болсо, чындап эле ага өтө бир карызын кайтарып берүү, карызын төлөө өтө оор болуп аткан болсо, тасахалу ва тасамаху мааху дейт. Ага бир жеңилдик кылып, ага кечиримдүү болот эле дейт. Имма бивадъ ад-дайни анху أو لا تطالبه به لأنني قد عفوت من سدده وأسقطت حقي في رده وإما بحط عنه дейт. Чындыгында ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тажаваз анху деп, ал ошол соодагер адамдарга карыз бергенден кийин бирок ошол карызын төлөй албай, кыйынчылыкка, өзү карызга батып, бир оошулук болуп аткан кезде, андан аны жеңилчилигин кылган кезде дейт, балким ал карызды андан доолобой турат эле дейт. Узагыраак дагы бир мөөнөт берип, ал карызды алганга ага дагы бир мүмкүнчүлүк берет эле дейт. Васқата хаққи фи радди. Кала берсе, ал өзүнүн акысын кээде кечип да жиберет эле дейт. Имма би хатти анху ва ла тастауфу минху кулла дайн. Балким кечкенде балким толук кечип жибериши да мүмкүн, ал эми аны жарым-жартылай дагы кечип жибериши мүмкүн дейт. Ва иннама янқису минху шей'ан кан нисфи ва руб'у ва сулусайн. Кээде анын жарымын, кээде анын 3/1, кээде 3/2, кээде 4/1 кечип коюшу мүмкүн. Ва имма би инрарихи илал майсир ва иржаихи ила саади. Анын ошол убакыт берет эле, мөөнөт берет эле, аны күтүп турат эле дейт. Ага жеңилдик болгонго чейин, анын ошол мүмкүнчүлүгү болгонго чейин дейт. Фа ахмилу илал вакти аллади юнасибуху. Аны ага бир ыңгайлуу убакыт болгонго чейин аны балким кечиктирип турат. Ва акбала минху al-ajal alladina yuhaddidu. Балким ага дагы кошумча бир мөөнөттөрдү кошуп берип тура турган болушу мүмкүн дейт. Инни я фитяни аф'алу залика рифкан бихи лa'аллаллах аржуллаха бирифqi биму'сирина тажавазу ан тaqadihim ва ятажавазу ба'дал маут ва фи арасат йаумал қияма анна. Бул адамдын ошол эмне үчүн кыласың деген кезде, мен адамдардын ушундай кыйынчылыкта, ушундай кыйналып аткандыгын, карызын кайтарып бере албай аткандыгын, карызын тоса албай аткандыгын көргөндө дейт, балким алар ушундай бир кыйынчылыкта турат. Ушул кыйынчылыкта мен дагы буларга бир жеңилдик кылсам, мен буларга ушундай бир карыздыктарын кутулуусуна балким аларды кээде жарымын же бир 3/1 кечип, аларга ушуну менен эгер жардам кылсам, эртең Аллахтын алдына барган кезде, кыямат күнү Аллахтын алдында бардык адамдар ал бир муктаж болгон кезде, балким Аллах Таала бизден дагы ушундай бир кечиримин үмүт кылам деген максатта кылам деп айткан.
ويرفق بحالنا كل أحوالنا ويتساهل في حسابنا وسؤالنا. Шындығында қиямат күні бізден есеп қысабызды, сұрау жауабызды, бәлкім жалпы эле абалыбыз оор болот. Мына ушул күндө Аллах Таала бизди дагы кечирер деген үмүт менен кылам. وإذا كنت قد مننت على الناس بعفو منه وتجاوزت على طلب الحقوق عنه وأنا عبد الذي يغلب علي الشح والبخل. Шындығында ар бир адам карызды кечип жиберүү дагы, карызын кайсы бир өлчөмүн жарымынбы же 3/1 же 2/1 кечип жиберүү деле ар бир адам үчүн оор дейт. Себеби дегенде ар бир адам бул дүйнөдө табиятынан, фитратынан мал мүлккө, байлыкка ушундай бир жакын жаратылганбыз. Мына ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة деп айткан. Аллах Таала бул дүйнөдөгү эң адамдын нафсина, шахватына жакын кооздолгон нерселер минен ниса вал банин, аялдардан, балдардан, бала чакадан. Ар бир адам балалы болгон бул адам үчүн эң чоң бир кооз, бул дүйнөнүн кооздугу жана байлыгы жана сыноосу болуп эсептелгенде эле минен вал канатир ал муқантарати минен الذهب والفضة, алтын күмүштөн болгон баалуу байлык. Демек адам баласы, ар бир адам бул дүйнөдөгү сыноо үчүн жаралган. Ар бир адам байлыкты, бийликти, бул дүйнөдөгү аялдын жана баланын кооздугу ар бир адамды өзүнө тартып тура турган оор сыноолордон бири. Мына ошого карабастан бул адам ошол кечире билүү, кечиримдүү болуу, ага бир дагы бир мөөнөт берип, аны мөөнөтүн узартып туруу дагы ар бир нафске оор. Бирок ошону жеңип, ошого каршы адам ар бир нафсын өзүнүн Аллахтан үмүт кылган абалда ошол нерсени кылуу, демек бул өтө сооптуу амалдардан бири. Ва хуснул занни би маулана ал-Жавад al-Карим ан яманна алайя би афуи анни. Мен Аллах Тааладан мен бул адамдардын муктаждыгын, мен колуман мүмкүнчүлүгүм келип турган нерсени кечүү менен Аллахтын алдындагы чыныгы ал берешен, чыныгы жоомарт Аллах Тааланын кечиримин үмүт кылам деп айткан дейт. Ва ятажавазу ан талабил хукуqi минни. Мына ошондой абалда Аллах Таала менин дагы талап кылган нерселеримди, укуктарымды Аллах Тааланын милдеттерин толук аткарбагандыгын, кемчилдиктеримди балким Аллах кечиреттир деген үмүт деди. Фаламма матат тажир дейт. Ошол эми соодагер өлгөндөн кийин тажавазаллаху анху дейт. Аллах Таала ал адамдын күнөөсүн кечирген деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабарлап сүйүнчүлөгөн. Ва рафа бихалихи фаталаба бихи рафаqa бихалихи. Шындыгында Аллах Таала рифq, шул жана жогоруда айткандай эле пайгамбарыбыз кабар бергенде Аллах Таала эми ал адамдын абалына Аллах Таала жумшактык кылды, мерим кылды. Ва латафа бихи, ага да жумшактык кылган. Ва руббама афа мин суали ва хисабихи. Балким Аллах Таала аны кечирди дегенде анын суроо жообун, эсебин Аллах Таала жеңил кылгандыгы. Ау хасаба хисабан ясира. Алга жеңил эсеп кылгандыгы. Ва афа ан зунубихи ва сатара ан уюбихи. Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип, анын айыптарын, Аллах Тааланын кемчилдиктерин жашыргандыгы дейт. Валам акули азкур ал ахадис ал-ухра фи хада ал-ма'на ратлан бил ихтисар дейт. Чындыгында бул жөнүндө өтө көптөгөн хадистер бар, бирок кыска нускасына зикир кылып алып келдик. Хауфан минат такрар. Кайра кайталанып калуусунан корккон абалда ушул хадисти менен жетиштүү деп чектелебиз дейт. Валакиннал жамал алфази тилкал ахадис تعبدت علي بسردها ورق معانيها أغرتني بإرادها فأقول بالله التوفيق дейт. Чындыгында устазыбыздын ушул жерде ушундай бир Аллах Тааланын кечиримине үмүт кылган, Аллах Таала кечирип жибергендеги чындыгында аят хадистердин өтө көптүгүнө карабастан Аллах Тааладан ушул хадис менен жетиштүү деп чектелдим дейт. Бирок дагы бир хадисти зикир кылып, Al-Hudayfa radhiyallahu anhu قال Huzayfa al-Yamani radhiyallahu anhudan riwayat кылган хадисте qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemдин дагы бир хадисин риwayat кылып, تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. Аллах Таала буга чейинки силерге чейинки өткөн бир адамдардын руху менен периштенин жолуккандыгын. Амилта мин хайрин шей'ан. Ошол кезде периште ага бир жакшылык ишти жасадың. Фaqala kuntu amiru fityani an unzira wa yatajawaza an mu'sir. Qala ta'ala fatajawazu anhu. Аллах Таала ушул хадисте Жибрил бир периштени зикир кылган, бир периште ошол адамдын рухуна жолугуп кетип
сен ал жашооңдо бул дүйнөдө бир жакшылык бир амал кылдың беле деп сураган кезде кунту амиру фитяни ан унзира ва ятажаваз дейт. Мен балким кечиктирип күтүп турат элем же аларды биротоло кечип жиберет элем деген дейт. Кала таала Аллах таала ошол кезде фатажавазу анху. Силер дагы бул адамды кечирип, бул адамдын жеңилдиктер бергиле деп айтат дейт. Ва фи лафзин ахар, башка бир риваятта хадисте ражулун лакия раббаху дейт. Балким кыямат күнү Аллахтын алдына барган кездеги абалды айткан. Факала ма амилт, бир амал кылдың беле? Ма амилту мин хайрин илля анни кунту ражулан зата малин. Ошол кезде мен эч бир амал кыла албадым. Илля аннани кунту ражулан за малин дейт. Бирок мен ошол өзүң берген мал мүлк ээ болгон адам элем дейт. Факунту талибу бихин нас. Адамдардан ошону талап кылат элем. Факунту акбалул майсур. Ошол кезде жеңил боло турган, анын төлөөсү мүмкүнчүлүгү бет жеткен адамдардан талап кылат элем. Ва тажаваза анил маъсур. Карызын кайтара албай турган, карызын бере албай аткан, карызын жаба албай аткандардын кыйынчылыгын көргөн кезде мен алардын кечирип коет элем дейт. Же ошондо факала таала тажавазу ан абди. Ошол кезде силер дагы бул адамды кечиргиле деп, бул адамдын күнөөлөрүн кечирилсин деп Аллах таала уруксат берет деп айткан. Ва фи лафзин утияллаху би абдин мин ибадихи атаху Аллаху малан. Аллах таала өзү бул дүйнөдө мал мүлк берген бир адамды Аллах өзүнө эсеп кысап үчүн алып келген кезде факала лаху ма амилта фи дунья. Бул жашооңдо дүйнөңдө эмне иш кылдың дейт. Факала рабби атайтани малака факунту бай'ун нас ва кана мин хукукил жавази факунту атаяссару алал мусир фаанзирул муъсар деп айтат. Чындыгында Аллахым, Раббым, сен мага өзүң мал мүлкүңдөн бердиң. Мен адамдарга ошол кезде соода сатык кылдым. Алла башка ва кана мин хулуqi, менин өзүмдүн адеп ахлактарымдан жаваз дейт. Ал кечиримдүү болуусу дейт. Тасахул, тасамухта болгон ошондой кулук менен өздөлөм дейт. Факунту атаяссару алал мусир дейт. Демек жеңилдиги бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарга жеңил кылып, фаанзиру al-mu'sir оор карызын кайтара албаган, карызын бере албаган, карызын жаба албагандарга мен аларды күтөр элем дейт. Аларга мөөнөт берет элем, мүмкүнчүлүк берет элем. Ва ана ахакку бидака минк. Аллах таала ошол кезде ал адамдардын кечирилүүсүнө, ал адамдарга мөөнөт берүүгө сагараганда мен акылуумун. Ва тажавазу ан абди, эми периштелерине буйруп, силер дагы бул адамды ырайымга алгыла, кечиргиле деп Аллах таала өз кечиримин жарсалат эле дейт. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан Аби Мас'уд разияллаху анхудан риваят кылган бул жеткизген хадисте пайгамбарыбыз дагы бир хадисте риваят кылып, хусиба ражулун, бир адамдын кыямат күнү эсеп кысап болгондугу жөнүндө. ولم يوجد له من خير شيء. Анын эч бир кылган жакшылыгы жок эле дейт. إلا أنه كان يخالط الناس وكان ميسرا فكان يأمر غلمانه يتجاوز عن معسر. Ал жана жогору айткан хадистин мааниси сыяктуу эле, ал ошол жеңил адамдарга жеңил, өзүнүн абалына, ахвалына жараша талап кылар эле. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن معسر. Өзүнүн аст коласындагы кызматкерлеринин карызын кайтара албаган, жашоосунда оор карызга баткан, кыйналгандардан кечирип коюуну же кечиктирүүнү буйрат эле дейт. Ва нахну ахакка бидалика мин. Чындыгында андай кыйынчылыктагы, муктаждыктарында, жашоодогу ар кандай сыноо кыйынчылык менен сыналган, кыйналып жашаган адамдарга Аллах таала биз акылуубуз деп айтат эле дейт. Факала Аллаху азза ва жал нахну ахакку бидалика мин. Ал адамдын ырайымынан Аллахтын ырайымы жогору тургандыгын, Аллахтын ырайымы бийик тургандыгын айтып, ошол Аллах өзүнүн пенделерине, Аллах ошол чыныгы муктаж колунда жок адамдарга кылган жеңилдиги, анын кылган жардамы үчүн Аллах таала ятажавазу ан, Аллах таала ал адамды толук кечирер эле дейт. Ва мин нафадати хадис хадис, чындыгында бул хадистен алган турган өтө көптөгөн пайдалар бар дейт. Анна мен рафака би ахади ража ан ярфиқаллах бихи وجازاه الله من جنس عمله. Чындыгында кимде ким Аллах тааланын жумшагын, Аллах тааланын мээримин, Аллах тааланын ырайымын үмүт кылган болсо, анда Аллах тааланын дагы эртең Аллах таала тарабынан келе турган оор күндө ар бир адамдын күнөөсүнө жараша, кыйынчылыгына жараша терге бата турган оор күн келгенде Аллахтан жеңилдикти үмүт кылган адам бул дүйнөдө көбүрөөк жакшылык амалдарды жасасын дейт.
Kama kana rajahu an yazidahu min fadlihi. Аллах Таала мындан дагы ага ошол фазилеттерин, ал канчалык көп кайрымдуулук кылган сайын, канчалык көп сооп амалдарды кылган сайын, ал адамга Аллах Таала балким мындан да көп жакшылык эшиктерин ачуусун дейт. Wa mimman wa ma manna ahadun ala ahadin bi shay'in illa manna Allahu alayhi bi ad'afin min. Себеби дегенде кимдир бирөөгө Аллах Таала канчалык алга жардам жакшылыктарды кылса, Аллах Таала андан да көптөгөн жакшылыктарды Аллах Таала эшигин ачат дейт. Wa ma ahsana ahadun zanna billahi fi amalin illa wajada Allahu 'inda husni zannihi deyт. Кимде ким бул амалдарды Аллах үчүн жакшы күмөн менен, жакшы амал менен кыла турган болсо, Аллахтын алдында ал жакшылыктардын көптөгөн соопторун табат. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде хал жазаул ихсани illa al-ihsan, Аллах Таала тарабынан берилген жакшылыктын Кудай Таала тарабынан бериле турган жазасы, сыйлыгы албетте ал жакшылык гана болуп келет деп айтат. Ал эми Аллах Таала тарабынан бир жакшылык эмес, бир адам жакшылык кыла турган болсо, ал жакшылыкты Аллах Таала эселеп кайра кайтарып берет. 10 эседен 700 эсеге чейин кайтарып бере турган, балким эсепсиз кайтарып бере турган дагы улуу соопторду вада кылынган. Мына ошол дагы бир хадиске кыстарып, өзү устазыбыздын ошол адатына көрө дагы бир икаяны, окуяны, кыссаны алып келген. Ал-киссату рифқи имам Суфуан ибн Сулейм дейт. Суфуан ибн Сулейм деген бир адам, бир ажлын ари, чындыгында кийимдери жок, кийимдери тытылган, ушундай бир кыйналган бир адам жөнүндө окуяны зикир кылат. ويحكى أن التابع الجليل الحافظ الثقة والفقيه القدوة العابد والزاهد. Чындыгында бул адам, бул табииндерден өткөн улуу адамдардан бири, алым болгондугу, анын ошол хафиз болгондугу, ибадат көйдүгү, бул дүйнөгө дагы захид болгондугу дейт да. Имам Аби Абдилlah Суфан ибн Сулейм ал-Курайши az-Zuhri al-Madani, Мединалык Зухри жана пайгамбарыбыздын урусунан болгон табииндерден өткөн адам болгон. Рахимахул. Анна ражулан минас салихин ра'a фил манамихи дейт. Чындыгында ошондой бир өтө жакшы адамдардан болгон дейт. Ал түшүндө көрдү дейт. Аннал имам Суфан ибн Сулейм дахалал жанна. Эми бул жерде ошол адам ортодо салих адамдардан бирөө түшүндө Суфан ибн Сулейм дүйнөдөн өткөндөн кийин аны түшүндө бейишке киргендиги жөнүндө көрдү дейт. Ва фи риваятин аннаху сами'a fi manami 3 layalin qailan yaqul idha ra'aita Sufyan ibn Sulaym akhbirhu anna Allaha qammasahu bi qamisin min al-janna дейт. Чындыгында ал адамды 3 жолу, башка бир риваятта 3 жолу катарынан түшүндө ошол угуп дейт. Айтып атканын уктум дейт. Ида раайта Суфан ибн Сулейм, Суфан ибн Сулеймди эгер көрсөң, фахбирху анна Аллах каммаса би камиси минал жанна. Бейиштин кийимдеринен болгон кийим менен Аллах Таала ал адамга сыйлады, ал адамды ошону менен Аллах Таала кылган жакшылыгын берди деп айткан дейт. Фаламма сами'a al-имам би ру'ятихи бака дейт. Чындыгында имам бул Суфан ибн Сулеймдин ошол кишинин түшүн келип айтып бергенин укканда дейт, ушунчалык ыйлады дейт. Валахха ба'ду алейхи лiyukhbira an sababi hadhihi ru'ya. Балким бул түштүн жоргандан алдын ошол түшкө себеп боло турган бир жакшылык амал жөнүндө кабар берүүсүн кээ сураган кезде, харашты минал масжиди фи лейлатин барида. Чындыгында бул адам өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берип, эмне дейт? Күндөрдүн бир суук түндөрдүн биринде мечиттен чыккан кезде ида ражулун арин, кийим жок, кийимдери тытылган бир адамды көрдүм. Фа наза'ту камиси фа касаутуху. Мен ал адамга өзүмдүн кийимимди чечип бердим дейт. Ва фи риваятин аннаху дахала масжидин набави. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мечитине кирген эле дейт. Ва сами'a мискинан якул дейт. Чындыгында мен пайгамбардын мечитине кирген кезде бир кийими жок бир адамдын айтып аткандыгын угуп калдым дейт. Мен каммасани камисан каммасахуллаху фил жанна. Ким эгерде мага Аллахым бул дүйнөдө кийим менен сыйласа, кийим менен кайрымдуулук кылса, Аллахым сени аны адамды бейиштин кийимдери менен сыйлагын деп дуа кылып атканын көрдүм дейт. Фа наза'ал имаму камиса. Ошол кезде имам өзүнүн үстүндөгү кийимин чечип,
фанавалаху ал-мискин, ошол колунда жок кайрым муктаж адамдын кайрымдуулук кылып, ошол адамга кылган жакшылык үчүн Аллах Таала аны бейиштин кийимдеринен болгон сыйлык менен сыйлап, балким бейиштен алдын ала сүйүнчүлөгөндүгү жөнүндө бул түш дейт. Чындыгында биз билесиздер, түш жөнүндө айта турган болсок, бул түш деген эгерде пайгамбарларга түш айтыла турган болсо, бул Аллах Таала тарабынан вахий болуп эсептелген. Ошол эле Ибрахим пайгамбарыбызга жана биздин пайгамбарыбызга айтылган нерселер, демек түшүндө көргөн нерсе бул пайгамбарлар үчүн бул вахий болуп эсептелет. Ал эми пайгамбардан башка бир адамдарга көрүлгөн түш, экинчи бул түш салих адамдар болсо, олияларга көрүлгөн түш болсо, бул чыныгы таза мусулмандарга көрүлгөн түшү, демек бул жакшылыктын бир куш кабары, жакшылыктан бир сүйүнчүлөнгөн абал болуп эсептелет. Демек түш жөнүндө түш 3 түрдүү болуп эсептелет. Биринчи түш бул Аллахтан болгон түш, экинчиси бул шайтандан болгон түш болуп эсептелет. Жаман түштүн бардыгы бул шайтандан. Ал эми кээде руя бин нафс, бул адам өзү менен өзү кайсы бир нерсени көбүрөөк ойлонгондо, кайсы бир нерсени көбүрөөк окуганда же бир кайсы бир нерсени көбүрөөк көргөндө, ойлонгондо, ошол нерсе түшүнө кирүү, бул адам өзү менен өзү болуп көрүп аткан, өзү менен өзү болуп аткан гана түш болуп эсептелет. Демек түштүн эң бийик даражасы бул пайгамбарларга берилген түш, бул пайгамбарлардан вахий. Ал эми экинчи түш болсо Аллахтан болгон жакшылык түштөр бардыгы, бул дүйнөдөгү салих адамдарга, Кудайдан корккон али адамдарга бериле турган бул дүйнөдөгү сүйүнчү, жакшылыктын алдын ала сүйүнчүсү болуп эсептелет. Демек Аллах Таалам баарыбызды ушул хадистерге убада кылынгандай улуу сооптурга татыктуу ибадат кылып, бардыгыбызды көөдөнүбүздүн кооздогун берешендик менен, жомарттык менен, кичипейилдик менен, жөнөкөйлүк менен кооздоп, тескерисинче ар кандай адамдын жаман көрсөтө турган, тез көрсөтө турган адамдын нафсине каршы турган бир оор жаман сыфаттардан Кудай Таалам баарыбызды алыс кылсын. Аллах баарыбызды өз кечиримине жана ырайымына алган болсун.